Аллах субханала таала бардык адамзатты, ар бир адамды ата-энеси аркылуу бул дүйнөгө алып келип, бул дүйнөдө жаратып койду. Демек, ата-эненин бул дүйнөдөгү орду өтө чоң. Ошондуктан Аллах субханала таала өзүнүн китебинде жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн осуяттарында, хадистеринде көптөгөн хадистерди калтырып кеткен. Ата-энени сыйлоо тууралуу, ата-эненин кадыр баркы тууралуу. Ата-энени сыйлоо бул исламдагы эң жакшы, эң чоң ибадаттардын бири. Ата-энени жакшы карап, ага жакшы мамиле кылуу бул диндеги чоң милдеттердин бири. Ар бир адамдын эркек болобу, аял болобу, кары болобу, жаш болобу, ата-энесине урмат-сый көрсөтүүсү парыз, важип болуп саналат. Ошондуктан Аллах субханала таала ата-эненин ордун, ата-эненин кадыр баркын баса белгилеп, Куранда көп аяттарды эскерип кеткен. Албетте, ата-эне ар бир адамдын бул жашоого келишине чоң себепкер. Ата-энесиз эч ким бул дүйнөдө жаралган эмес. Бир гана Адам алейхиссаламдан башка жана Иса алейхиссаламдан башка. Иса алейхиссалам энеден туулду, атасы жаралды. Бул Аллах тааланын кудурети менен. Калган бардык адамзаттын баары ата-эне аркылуу бул дүйнөгө келген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ата-энени сыйлап, ата-энеге урмат көрсөтүү, ата-энени кадырлап, жакшылап, аларга мамиле кылуу бул баарыбыздын мойнубуздагы милдет. Ошондуктан Алла таала мына азыркы аяттарды окуйбуз. Ошол аяттарда байкасак, ата-эненин баркын Аллах субханала таала аябай көтөрмөлөгөн. Мына Ниса сүрөсүнө келгенде Алла таала айтып атат: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Алла таала бардык инсандарга, мусулмандарга кайрылып атат. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Алла тааланын өзүнө гана сыйынгыла, ага эч бир нерсени шерик кошпогула. Жана эмне? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Жана ошондой эле ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла. Мына бул жерден байкасаңыздар, Аллах субханала таала өзүнүн акысы менен ата-эненин акысын жанаша алып келип атат. Өзүнүн акысынан кийин эле дароо ата-эненин акысын айтып атат. Бул эмнени билдирет? Бул демек ата-эненин орду исламда чоң экенин билдирет. Ошондуктан Аллах субханала таала өзүнүн акысы менен жанаша алып келип атат. Алла таалага шерик кошпой сыйынгыла, жана ата-энеге жакшы мамиле кылып, кадыр барк, урмат-сый көрсөткүлө деп Алла таала буйруп атат. Демек бул Алла тааланын буйругу. Буйрукта ар бир мусулман аткарыш керек. Ар бир мусулмандын милдети. Жана ошондой эле Аллах субханала таала башка аятта айтып атат: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Пайгамбарыбыз кайрылып, мына сенин Роббиң буйрук кылды. Эмнеге буйрук кылды? Алла та'буду илля ия. Алла тааланын жалгыз өзүнө гана сыйынууңарды буйрук кылды. Жана وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Жана ата-энеңерге жакшылык кылууну буйрук кылды деп Алла таала айтып кетти. Мына көрдүңүздөр, буга окшогон аяттар көп. Алла таала ата-энеге жакшы мамиле кылууну буйруган аяттар өтө көп. Айрыкча ата-эне алдан күчтөн тайып, жашы өтүп, карып калган кезде ата-энеге жакшы мамиле кылуу, аларды карап багуу бул өтө чоң милдеттердин бири. Ошондуктан Аллах субханала таала бул маселени да баса белгилеп айтып кеткен. Мына ошо жогорку жана жогордагы айткан аяттын уландысында وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا деп айткандан кийин Алла таала эмне деп айтып атат? إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Алла таала айтып атат мындай деп. Мына ата-энеңерге жакшы мамиле кылып, сый көрсөткүлө дегенден кийин айтып атат: «Имма яблуган индакал кибара ахадухума ва килахума». Ошо ата-энеңердин бирөөсү же экөө тең силердин алдыңарда, силердин жаныңарда туруп, карган куракка, карган жашка келип калышканда эмне кылгыла дейт? Фала тaqul уффин. Аларга уф деп сөз айтпаган деп атат. Уф деп үн чыгарбаган деп атат. Уф деген сөзгө эмнен келет? Адам баласы жактырбай, ата-энесинин сөзүн жактырбай, уф деп айтабы, уф деп айтабы, же бир нерсе сүйлөсө эй деп коебу. Ушун кандай жаман жактырбаган сөз болгон болсо ошону дагы айтпагыла деп атат. Дагы ошонун тафсирлерине келет, уф деп жана адам баласына жагымсыз жыттар келгенде өф деп коет го. Мына ошондоп да айтпагыла деген. Айрыкча адам баласы ата-энеси карып,
жаштары улгайган кезде билебиз адам баласынан жагымсыз жыттар чыгат, же болбосо кээ бир адамдар заарасын, заңын кармай албай калат. Анан ошондон жагымсыз жыттар чыгып калат, кийимдерине жугуп. Мына ошол кезде фала тaqul уффин деп, өф деп айтпагыла деп. Жиркенбегиле. Ошо ата-энеден жагымсыз жыттар чыкса, алдынан жиркенбегиле деп Алла Таала буйруп атат. Бул мына тафсирлердин бири, салафтар айтып кеткен тафсирлердин бири. Жана ошондой эле жалпы ата-энени жактырбаган сөздүн кандай түрү болбосо ошону айтпаш керек. Бул жерде жаман сөз айтып сөккөндү кое туралы. Бул жерде жөн гана ошо айтып аткан сөздөрүн жактырбастан не деп коюп мына оф деп айтабызбы, же уф деп айтабызбы, эй деп айтабызбы, коңузчу деп айтабызбы, ушунун баары тегине болбойт деп Алла субхана таала кайтарып атат. Жана Алла Таала эмне деп айтып атат? Вала танхархума. Жана ата-энеңерди какпагыла. Аларга жаман жооп кайтарбагыла эгерде бир нерсе сураган болсо. Катуу сүйлөбөгүлө деп атат. Жана ошол кагуунун ичинде кол шилтегенде келет. Ата-энеси бир нерсени айтып буйруган болсо, же бир туура эмес сүйлөп алган болсо, сеники туура эмес деп колду шилтеп коюу дагы мына бул дагы ошого кирет. Колду шилтебеш керек. Дене мүчө менен жактырбай атканды билдирбеш керек. Мына ушунун баары тең Аллах субхана таала фала танхархума. Аларды какпагыла деген сөздүн ичине кирет. Аларды кайтарбагыла, сөздөрүн уккула, кандай суроо берсе, сөз сүйлөгөн болсо, ошону жакшы кабыл алгыла деп Аллах субхана таала буйруп атат. Жана ошондой эле эмне деп атат Алла Таала? Ва куллахума каулан карима. Жана ата-энеңерге жумшак сөз айткыла, жеңил сөз айткыла, урмат кыла турган сөздү айткыла деп атат. Катуу сөз айтпагыла. Мунун мааниси катуу сөздөн тыйып атат. Катуу сөз айтпагыла, жаман сөз айтпагыла. Ошонун тескериси болгон, катуунун жамандын тескериси болгон жумшак, жылуу сөз айткыла деп Аллах субхана таала буйруп атат. Жана ошондой эле вахфиз лахума жанаха зулли минар рахма. Жана ата-энеңерге кичипейил болуп, кичипейилдиктин канатын жайып, мээримдүүлүк көрсөткүлө деп атат. Демек, биз эмне кылышыбыз керек? Ата-энеге мээримдүүлүк, кичипейилдик канаттарыбызды жайышыбыз керек. Аларга мээримибизди төгүшүбүз керек. Төгүп мээримдүүлүк менен мамиле кылышыбыз керек аларга. Жана ошондой эле эмне кылыш керек? Ва qurrabbirhamhuma. Жана Алла Таалага дуа кылгыла. О Роббим, ошо ата-энемди ырайым кыл, атам менен энемди. Кама роббаяны сагира. Ошол ата-энем мени кичинекей кезинде кандай мага ырайымдарын төгүп, мени ырайым кылып, кандай мени чоңойтуп, тарбиялап, мага мээримдүүлүк төгүшкөн болсо, ошондой кылып, о Роббим, аларга да сен мээримиңди төк деп Алла Таала дуа кылгыла деп мына Алла Таала Куранда айтып атат. Мына көрдүңүздөрбү, Аллах субхана тааланын улук аяттары кандай сөздөрдү алып келди. Муну жүрөгүндө бир кыпындай ыйманы бар адам укканда эле жүрөгү катуу таасирленип кабыл ала турган аяттар. Мына ата-энеге кандай мамиле кылышты майда чүйдөсүнөн бери так ачык айкын Аллах субхана таала бизге айтып түшүндүрүп кетти. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, ата-эненин кадыры баркын билели. Ата-энелерди урматтайлы, ата-энени сыйлайлы. Бул жашоодогу эң чоң ибадаттардын бири. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат өзүнүн ыйык хадисинде, Муслимде келген хадисте дейт. Адам баласы дейт, бири адам баласы дейт, мурду менен жер сүзүп калсын, мурду менен жер сүзүп калсын, мурду менен жер сүзүп калсын деп мындайча кор болуп калсын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 жолу айталады. Ошондо сахабалар сурашты да, кандай адам деп турганда, ал айтты. Ошо ата-энесин тирүүгөсүн көрүп, бирөөсү болобу же экөөнү тең көрөбү? Анан ошол ата-энесин баягы тирүү жашоосуна көрүп, айрыкча каарган кезинде ошол нерсеге жетип, анан ошо ата-энеси ошол баласынын бейишке киришине себеп боло албай калган болсо, ошол бала мурду менен жер сүзүп калсын атат. Мындайча айтканда, ошол бала ата-энесин көрүп, ата-энесинин жашоосуна күбө болуп, ошо ата-энесине кызмат кыла албай, ата-энесине жакшы мамиле кылбай, бейишке кирбей калган болсо, анда мурду менен жер сүзүп атат. Бул кандай деген кордук? Адам баласы ата-энесин көрүп туруп, ошо ата-энесине кызмат кыла албай, бейиштен кур калган, бул өтө чоң жоготуу, өтө чоң бир адашуу. Ошондуктан биз сак болушубуз керек. Жана ошондой эле мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Абдуллах ибн Мас'уд деген сахаба сурайт, бул Бухари, Муслимде келген хадис. Пайгамбарыбыздан мындай деп сурайт: "О Аллахтын элчиси, амалдардын, жакшы амалдардын эң жакшысы кайсы?" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жооп берди: "Намаздарды өз убагында окуу" деп. Андан кийин сурады Ибн Мас'уд: "Андан кийин кайсы жакшы амал?" дегенде, бул ата-энеге жакшылык кылуу деп жооп берди. Мына көрдүңүздөрбү буну? Намаз бул исламдагы эң чоң ибадаттардын бири, ла иляха иллаллах келмесинен кийинки. Мына ошондон кийин эле дароо бул намаздан кийинки жакшы иш, жакшы ибадат бул ата-энеге жакшы мамиле көрсөтүү деп айтып кетти. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасы Абу Хурайра аттуу сахаба риваят кылат. Бир адам келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сурайт: "Менин ошо жакшы мамилеме татыктуу адам ким?" деп пайгамбарыбыздан сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жооп берди: "Энең" деп жооп берди. Андан кийин сурады: "Андан кийинки менем" дегенде, пайгамбарыбыз дагы "Энең" деп жооп берди. Экинчи жолу.
Андан кийин ким деп сураганда 3-чү жолу пайгамбарыбыз дагы энең деп 3 жолу жүрдү. Андан кийин ким деген 4-чүсү атаң деп айтты. Мына көрдүңүздөрбү? Мына жашоодогу эң сыйга татыктуу болгон адамдардын алгачкылары биринчи орунда тургандар бул ата-эне. Ошолорго биз жакшы сый көрсөтүшүбүз керек. Айрыкча энеге жакшы сый көрсөтүшүбүз керек. Көрдүңүздөрбү? Бул хадисте эненин даражасын 3 даражага көтөрдү. Анткени билебиз, эне деген түйшүктү, бала багууда, баланы тарбиялоодо көптөгөн түйшүктөрдү, көптөгөн кыйынчылыктар тартат. Албетте атанын дагы орду чоң. Жана жогору аятта, хадисте айтып кетти. Бирок эненики атаныкына караганда салыштырмалуу жогору турат. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эненин даражасын 3 жолу көтөрдү. Бул белгилүү нерсе. Анткени баланы 9 ай курсагана көтөргөн, кыйналып, кысталып, андан кийин ошону төрөгөн, кыйналып, төрөгөн дагы эне, андан кийин эмизип 2 жылга чейин, андан кийин эмизгенден кийин аны тарбиялап, өзүнө өзү тың болгонго чейин, кийим-кечегин жууп берип, тамагын даярдап, ошентип эрежеге жетип азамат болгонго чейин, кызбы же болобу, эркек бала болобу, ушунун баарын тарбиялап, кыйынчылык тарткан эне көбүнчө. Ата да аралашат бул нерсе, бирок эненин орду өтө чоң. Мына ошондуктан Аллах субхана таала ушуну дагы белгилеп, дагы аяттарда айтып кеткен. Мындай деп: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Biz adam balasına, atenenge урмат сый көрсөт деп буйрук кылдык. Хамалат уммуху дейт. Ошол инсанды дейт, ар бир инсанды энеси көтөргөн дейт. Курсагына. Вахнан ала вахн. Алсырагандын үстүндө алсырап, кыйналгандын үстүнө кыйналып, ошо энеси ошол инсанды ар бир адам баласын көтөргөн деп атат. Көрдүңүздөрбү? Ва фисалуху фи амайн. Жана ошол эне ошол баласын 2 жыл эмискен, ошо 2 жылдан кийин гана эмчектен чыгарган. Мына ушундай болгон ата-энеңерге, энеңерге жакшы мамиле кылгыла деп Алла Таала ар бир инсанга буйруп атат. Мына эненин кандай кыйналганын Алла Таала бул жерде сыпаттап кетти. Вахнан ала вахн. Алсырагандын үстүндө алсырап, кыйналгандын үстүнө кыйналып ошону көтөргөн курсаган ошол бала. Ва фисалуху фи амайн. Жана 2 жыл эмискен. Ана ошондон кийин гана эмчектен чыккан ал бала. Андан кийин Алла Таала эмне деп айтып атат? Анушкирли. О инсан, мага шүгүр келтиргин. Ошо ушундай ата-энени сага берип, ата-энени жаратып, ата-энеңерден силерди чыгарып, ушундай кылып койгон үчүн мага шүгүр кылла деп атат Алла Таала. Вали валидейке, жана өзүңдүн ата-энеңе шүгүр кыл, ошого рахматтарың айт. Илайял масир, баарыңар мага кайтасыңар деп Алла Таала бул Куранда мына ачык айтып атат. Көрдүңүздөр, урматтуу мусулман деп тургандар, Аллах субхана таала атанын жана эненин түйшүгүн, кыйынчылыгын кандай сыпаттап кетти. Ошондуктан ата-энелерибизге катуу сөз айтпай, жакшы, жумшак, назик мамиле кылып, көздүн карайгында ата-энебизди сактайлы. Ата-энебиз аркылуу бейишке киргенге аракет кылалы. Анткени ата-эне бул бейиштин чоң эшиги. Бул ар бир көбүнчө эле адамдын алдында даяр болуп турган бейиштин чоң амалы. Ошону ар бир адам жакшы пайдаланып, колдон чыгарбай, ушул аркылуу бейишке кирип калышыбыз керек. Биз дагы ата-эне болобуз. Ар бир эркек болот, кыз болот, ар бир эркек ата болот, ар бир кыз эне болот. Биз кандай ата-энеге мамиле кылган болсок, ошол нерсенин өзүнүн биз өзүбүз ата-эне болгондо көрөбүз. Жакшы мамиле кылсак, жакшы мамилени көрөбүз. Жаман мамиле кылсак, Алла Таала кааласа бизге ошондой жаман мамилени берип коет. Бул дүйнөдө бербесе да акыретте катуу азаптайт бизди ата-энебизге туура эмес мамиле кылгандыгыбыз үчүн. Бул жерде ата-эненин айырмасы жок, кандай ата-эне болсо дагы. Мейли ал ата-эне кафир болобу, мусулман болобу, эч айырмалабастан жакшы мамиле кылышыбыз керек. Мусулман эмес ата-эне болсо дагы. Албетте мусулман ата-эненин даражасы жогору. Исламдагы акысы бар, жана ата-энелик акысы бар. А мусулман эмес ата-энен болсо, ата-энелик акысы бар. Муну дагы Аллах субхана таала баяндап кеткен. Бул ушу динде эмес ата-эне болсо дагы ага кызмат кылууну буйрук кылып кеткен. Мисалы, кээ бир адамдар бар сурап калышы ыктымал. Эгерде ата-энем туура эмес ишке буйруган болсо, күнөө ишке буйруган болсо, ошону мен ата-энемди сыйлап баш ийишим керекпи, угушум керекпи дейт. Жок, андай эмес. Албетте ата-энени сыйлоонун өзүнүн орду бар. Жана бул күнөө иште баш ийүү деген бул башка маселе. Күнөө иште биз ата-эне болобу, башка адам болобу эч бирине баш ийбейбиз. Анткени биз күнөө иште баш ийген болсок, Алла Таала каршы чыккан болобуз.
Ошондуктан кайсы бир ата эне күнөө ишке буйруган болсо, биз сый урмат менен айтып, ата энеге түшүндүрүп айтып, түшүнгөндөрүнө бул Алла Таалага жакпаган, динге каршы келген иш, бул ишти аткара албайм, бул иште сизге башый албайм, мени туура түшүнүңүз деп, ошол иште башыйбай, калган жакшы башка жакшы иштерде башыйып сый урмат көрсөтө беришибиз керек. Мына Алла Таала Куранда бул жөнүндө айтып атат. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Biz insanга, ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла деп буйрук кылдык. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Эгерде ата-энең сени ушул ширк кылганга, кафырлыкка түрткөн болсо, ошого аракет кылып сени кыйнаган болсо, анда фала тутихума, ал ата-энеңге башыйбе деп Алла Таала ачык айтып кеткен. Мына ошол күнөө иште башыйбе деп. Эгерде кайсы бир ата-эне ата-энесин өзүнүн баласын күнөө ишке, жаман ишке буйруган болсо, мисалы ата-эне балдарын арак алып кел деп, же болсо тамеки алып кел деп, же болсо баланчанын малын урдап кел деп, ушун туура эмес иштерге буйруган болсо, ата-эне ар түрдүү да. Ар кандай адамдар бар да, жакшысы бар, жаманы бар. Ошондо кандайдыр бир жаман иштин түрүнө буйруган болсо, биз андай жаман иштерде башый беришибиз керек. Бирок то башка убакта жакшы мамиле кылып, ата-энеге жакшы мамиле көрсөтүп, сый урмат кыла беришибиз керек. Балким ата-энеге эң жакшы сый урматтардан бир, эң сый урматтын ошо ата-энеге болгон сый урматтын туу чогусу ошо ата-энени ошо туура эмес иштерден кайтаруу. Динди үйрөтүү ошолорго, ата-энеге таухидти үйрөтүү, ата-энеге Алла Таалага жалгыз сыйынууну үйрөтүү, намазды, зекет, орозу, ажылыкты, ушундай ислам түркүктөрүн, ушу ислам деги эле жалпы исламдын парыздарын, ислам дининин шариятын үйрөтүү бул ата-энеге кылган эң чоң жакшылык. Балким ошентип ата-энебизди биз куткарабыз жаман иштерден, динди үйрөтүп, кайтарып, ата, апа, бул кылганыңыздар туура эмес, бул айтканыңыздар динге жатпайт, бул иштерди сизге башый албайм, Кудай Таалага тобо кылыңыздар, жакшы иш кылыңыздар деп, жакшы насаат айтып ата-энеге кайрылуу бул эң чоң сый урмат көрсөтүү болуп саналат. Мына ар бир адам ушундай кылыш керек. Жана Алла Таала башка мына аятта айтып атат. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ ата-энеге жакшылык кыла деп айткандан кийин وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. Эгерде ошо ата-энеңер силерди туура эмес күнөө ишке түрткөн болсо, ширк кылла, кафырлык кыла деп аракет кылган болсо, анда ага башый бергиле, фала тутихума, ата-энеңерге башый бергиле. Ва сахибхума фи дуния ма'ра. Бул дүйнөдө болсо жакшы мамилеңерди кыла бергиле деп Алла Таала айтып атат. Ва сахибхума фи дуния ма'руфа. Ата-эне канча жашаган убакыт болсо бул дүйнөдө, мына ошол жашоонун ичинде ата-энеге күнөө иштерде башыйбестен, андан башка болгон жакшы иштерди де башыйып, ошого жакшылык кылып, жакшы мамиле кылып өтө бергиле деп атат Алла Таала айтып атат. Ва сахибхума фи дуния ма'руфа. Бул дүйнөдө ал ата-энеңерге жакшы мамиле кылып, сый урмат менен өткүлө деп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Алла Таала бул жерде ата-эне кафыр болуп, ширк күнөөсүнө түртсө дагы, туура эмес иштерге түртсө дагы, алардын акысын ордуна коюп атат. Аларды таштап кетип калгыла, караба койгула деп айткан жок. Ошо күнөөгө буйруса, ошо күнөө ишинде башый бергиле. Бирок аларга бул дүйнөдө жакшы мамиле кылгыла, сый урмат көрсөткүлө деп Аллах субханаху ва таала айтып кетти. Көрүңүздөр, урматтуу бир туугандар, мындан өткөн улук сөз барбы? Мындан өткөн ыйык сөз барбы? Аллах субханаху ва таала мына өзүнүн Куран ыйык китебинде ачык айкын ата-эненин кадыр баркын бекемдеп баса белгилеп айтып кетти. Андан кийин айта турган болсок, мисалы ата-энеге жакшылык кылууда көптөгөн ар кандай суроолор пайда болот. Мына ата-энеге тирүү кезинде кандай мамиле кылууну билдик. Ар бир мусулман ошо ата-энеси тирүү кезинде жакшы мамиле кылып, сый урматына татып ата-энесинен жакшы дуба кылганга аракет кылып, бул дүйнөдө ошо бейиштин жолун даярданга аракет кылыш керек деп айттык. Бул ата-энеге жакшылык кылуу бул дүйнө менен эле чектелбейт. Биз ата-энебиз өтүп кеткенден кийин дагы жакшылык кылсак болот. Мисалы, жашоодо ар кандай да кээ бирөөсүнүн ата-энеси тирүү азыр, кээ бирөөсүнүн ата-энеси өтүп кеткен, кээ бирөөсү тирүү кезинде ата-энесине жакшы мамиле кыла албай калган, өкүнүп калгандар бар. Же болбосо ата-энеге жакшылык кылууну ата-энеси өткөндөн кийин түшүнүп калгандар бар. Аларга дагы жол ачык. Албетте, ким билип туруп ушул ата-энеси тирүү кезинде жакшылык кылбай калган болсо, бул чоң жоготууга учурады. Бирок үмүт үзбөстөн ошо ата-энеси өтүп кеткенден кийин дагы жакшылык кылса болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте айтып атат, Абу Хурайранын хадисинде. Адам баласы өлгөндөн кийин баардык амалдары токтойт дейт, жакшы амалдар. Бир гана 3 амалы калат дейт.
Бул ошо адамдын калтырып кеткен садака жария деп коет. Жакшылык кылып кеткен иштери, элдер пайдалана турган жакшылык кылган иштери. Экинчиси калтырып кеткен илими, элге жеткирген илими, ошондон кийин пайдаланып амал кылган болсо, анын да сообу жетип берет. Үчүнчүсү артында калган жакшы баласы дейт, дуа кылса дейт. Мына көрдүңүздөрбү, ошо ата энеге артында калган баласы дагы, жакшы баласы пайда келтире алат. Кантип пайда келтире алат? Ошо ата энесине дуа кылат. Алла Таалага жалдырайт, тилек кылат Алла Таалага. О Алла Таала, ата энемдин күнөөсүн кечир, ата энемдин даражасын көтөргөр. Кыямат күнүндө тозок отунан сакта, баардык жакшылыктарың бер деп күндүр түндүр эстеген сайын ата энесине дуа кылган болсо, мына бул нерсе жетип барат. Балким ата энеси өтүп кеткенден кийин ошо артында калган баланын ата энесине эң жакшы кылган жакшылыгы бул ата энеси үчүн күйүп дуа кылып, ата энеси үчүн Алла Тааладан кечирим сураганы. Бул эң чоң жакшылык. Ооба, адам баласы тирүү көзүндө балким ата энесине үй салып берип, машина алып берип, кийим алып берип, акча бериш ыктымал. Бул дагы жакшы нерсе. Бирок андан дагы жакшы нерсе, жана жогоруда айтып кеткендей, ата энесине күйүп, ата энесине дин үйрөтүп, ата энесин динге чакыруусу. Анан жана ата энеси өтүп кеткенден кийин ошол баланын ата энеси үчүн дуа кылып, тилек кылып, Алла Таалага жалдырап дуа кылышы бул эң чоң жакшылык. Ата энеси үчүн андан кийин мына кичинекей чоң ажылык кылса болот. Ата энесинин атынан садака кылып, мечит салдырып, жол салдырып, кудук кастырса болот. Мына ошого окшош эл пайдалана турган иштер кылса болот. Керек болсо ошо ата энесинин туугандары менен, тайке, тайэжелери менен, ата энесинин тайата, тайнелери менен, апа жагынан болсо, ата жагынан болсо, чоң ата, чоң эне, байке, эжелери менен, ошо атасынын мына байланыштуу болгон баардык туугандары менен жакшы мамиледе болгон болсо, ошолорго белек-селектерди берип, аларга зыярат кылып, жакшы сөздөр айткан болсо, бул дагы ата энеге сый көрсөтүүнүн ичине кирет дагы, жана ошол адам үчүн сооп жазылат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Хадижа деген жубайы болгон, биздин энебиз. Ошол өтүп кетсе дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кой союп, анан койдун эттерин бөлүп, ошол Хадижа энебиздин досторуна таратып берген. Бул Хадижа энебиздин туугандары, жакын ата энеси эмес, Хадижа энебиздин керек болсо досторуна чейин ошол тамак-самак таратып берген да. Ошол жакшылык болсун. Мына мындай нерсе Ибн Умар деген, Абдуллах ибн Умар деген сахаба менен биргеликте болгон, Муслимде келген хадисте. Ибн Умар өзүнүн жолдоштору менен жолдо баратып, Меккеби же бир башка жолдо баратып, жолдон бир адамды көрөт, айылды адам, Араби деп коет. Анан Ибн Умар ошол адамдан аты жөнүн сурайт, аты жөнүн сурагандан кийин, тааныгандан кийин ошол адамга башында кийип турган селдесин жана минип бараткан эшегин берет. Мына муну минип ал дагы, муну кийип ал деп. Ошондо жанындагы турган адамдар сурайт да: "Сиз эмнеге буга көп нерсе бердиңиз? Бул айылдык эле адам, буга аз эле берсеңиз ошого ыраазы болмок" деп айтканда, ал сахаба эмнеден жооп берди? "Бул кишинин атасы" дейт, "менин атамдын досу эле" деди. Көрдүңүздөр, бул өзү эмес. Бул кишинин атасы менин атамдын досу эле деди. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан ошондой жакшылык кылып атат. Керек болсо ата эненин досу эмес, досунун балдарына да жакшылык кылса, бул ата энеге сооп дейт. Мына ошол сахаба мына ошол нерсеге амал кылып, ошол адамга ушундай сый көрсөттү. Көрдүңүздөрбү? Аллаху акбар. Исламдын бул улуулугу, ата эненин ордун кандай көтөрмөлгөн. Ошо өтүп кетсе дагы ата энеге жакшылык кылуу эч качан тыйылбайт. Анан көп адамдар бар, ата энеге өтүп кеткенден кийин жакшылык кылууну билишпейт. Ата энеси өтүп кетсе, намыс үчүн элдер чогултуп, мал союп, Куран окутуп коеюн, кафеде окутуп коеюн, же үччүлүгүн, же жетилигин, же кыркылыгын белгилетип коеюн, же аштыгын белгилетип коеюн, же болбосо бейтине барып, мүрзөгө барып, коргон жасатып, же эстелик тургузуп коеюн, сүрөтүн коюп коеюн деп ошону жакшылык деп ойлошот. Булар жакшылык эмес. Булар ислам көрсөткөн жакшылык эмес. Бул балким исламга кирген, булар жаңылык, исламдагы жок нерсе. Чыныгы жакшылык эмне? Жана жогоруда айтып кеткен нерсе. Ата энеге дуа кылалы, ата эне үчүн садака берели, элге мактанбай эле, кур намыс кылбай эле, элге көрсөтүп, байгедеди аралашып чакыртпай эле, эч кимге билгизбей эле, жетим жесирлер таап, ошолорго кийим алып берсек, ошолордун тамак-самагын камдап берсек, билдирбестен. Мына ошону ата энебизге арнап койсок, ошо садака болуп кете берет. Биз элдерди кафеге чогултуп алып, Куран окутуп, мактанып, аш той өткөрүп ата энебиздин атканан. Бунун баары тең эмне? Бул эл көрүш үчүн эле кылган, эл айтпасын деп кылган эле иштер. Мунун сооптору жетпейт. Анткени мындай нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган эмес, сахабаларына да буйруган эмес. Сахабаларына буйруган нерселер жана жогоруда айтылган нерселер мына кичи ажылык кылуу, чоң ажылык кылуу, садака берүү, садака жарияга, элге пайда келтирбей, ата эненин бир туугандары менен жакындары менен жакшы мамиледе болуу, ата эненин достору менен жакшы мамиледе болуу, ата энеге дуа кылуу, тилек кылуу. Мына ушунун баары жакшылык. Ушунча көптөгөн жакшылыктар бар. Ошонун баарын таштай калып эле биз элдер айтпасын, элдер кеп кылып койбосун, сөз кылып койбосун деп жанагындай элдер адат кылып алган динде жок нерселерге кайрылабыз. Үчүлүгүн өткөрөлү, анан кыркылыгын өткөрө, жылыгын өткөрөлү, анан кафеде Куран окутайын, элди чогултуп, анан бейшембилик өткөрөйүн, жыт чыгарып коеюн деп эле
исламда жок нерселерди кылабыз да. Мунун баары эмне? Ошо билбестиктен кылып атат. Алла Таалага ибадат кылууда, ата-энеге жакшылык кылууда кур намыстын кереги жок. Кур намыс эки дүйнөдө тең пайда бербейт. Биз акыретте ойлошубуз керек. Ошо кылып аткан ишибиз Алла Таалага жагып атабы? Алла Таала ушул нерсени кабыл кылып атабы? Ушул нерсе со ата-энеме жетет болду экен деп ошого кам көрүшүбүз керек. Элдер айтып койбосун, элдер жамандап койбосун, элдер ата-энесине Куран окутуп койду деп, окутпа койду деп айтпасын, жылкы сойбой койду, кой сойбой койду, уй сойбой койду деп айтпасын деп кур намыс кылып ашыбыз керек. Биз Алла Тааланын ыраазылыгын үмүт кылышыбыз керек. Эл оозунда элек жок, элдерге канча жакшылык кылсаң деле айта берет алар. Ошондуктан эмне Алла Тааланын ыраазылыгын издеп, кайсы нерсе туура, кайсы нерсе чыныгы ата-энеге пайда алып келет деп ошону ойлошубуз керек. Менимче акылдуу мусулман өзүнө бул дүйнөдө дагы акыретте да пайда бере турган нерсени кылат. Кур намыс калдырбай. Мына ошондуктан мусулман бир тууганда ушул нерсеге жакшы көңүл буралы, ата-энебизге өлгөндөн кийин ушундай жакшы мамиле кылалы. Анан ошондой эле кээ бир адамдар бар, мисалы, ата-энеси тирүү болсо дагы алыс жерде сапарда жүрөт, же бир жерде иштеп жүрөт, же илим талап кылып жүрөт, ата-энесинин жанында жок. Алар дагы кандай мамиле кылат? Ата-энеси. Алар дагы ата-энесине жакшы мамиле кылганга мүмкүнчүлүктөр бар. Мына азыркы заманда технология өнүктү, ата-энесине чалып сүйлөшсүн, ата-энесинин көңүлүн көтөрсүн, тез байланышып турсун, колунан келсе акча жиберип турсун, муктаждыктарын жаап турсун. Жана ошондой эле ар дайым намазда турганда же башка акыбалда болбосун ата-энесине дуа кылып тилек кылып турсун. Менимче аллах алам, эгерде ким ата-энесине бул дуа кылбаган бала, бул ата-энесине тилек кылбаган бала ата-энеси үчүн бул жакшы бала эмес. Эми ушул нерсени билбей эле жүрүп эле кылбай аткарбай калбосо, билип туруп ушу ата-энесине дуа кылбай жүргөн бала бул жакшы бала эмес. Бул ата-энесин сый урмат кылбаган баланын катарына кирет. Ошондуктан ата-энеге бул өтө жеңил нерсе. Чын ниет менен, чын ыхлас менен Алла Таала жалдырайлы, намазда баскан турган сайын Алла Таала тилек кылып, ата-энебиздин даражасын көтөрүп, күнөөсүн кечир, ырайым кыл, бейишке киргиз, тозоктон сакта деп бул ар бир адам колунан келет да. Ошондуктан болгон нерседе көңүл буралы. Андан кийинки маселелердин бири, мисалы, ушул маселеге көңүл буралы, жана башында да айтып кеттик, көп адамдар бар. Алхамдулилlah, динди түшүнүп, туура жолго түшүп калган балдар бар, жаштар, кыздар бар. Анан тилекке каршы ошолордун ата-энеси туура эмес жолдо жүргөн ата-энелер бар да. Же динге толугу менен каршы, же жарым жартылай каршы, же болсо диндеги жок нерселерди, диндеги бидаат, жаңылыктарды кылган ата-энелер бар да. Өзүм динде намаз окуйт, жакшы иштер кылат. Кээ бирөөсүнүн атасы имам болуп калышы ыктымал мечитте, же азанчы болуп калышы ыктымал, же болсо эл алдында оозу калынып калган молдоке болуп калышы ыктымал. Бирок исламга каршы болгон кээ бир бидааттарды, динде жок жаңылыктарды, күнөө иштерди кылат. Анан ошондой ата-эне менен мамиле кылууда кээ бир жаштар, кээ бир балдар туура эмес кадамдарды кылып, кемчиликтерди, каталарды кетирип коюшат. Албетте биз жана башында айтып кеткендей, айтып кеттик башында, ата-эне күнөө иш кылган болсо, күнөө ишке буйруган болсо, ага баш ийген болбойт. Бирок башка жакшы иштерди баш ийишибиз керек. Жана ошондой эле ата-энеге эң жакшылык кылуунун туу чокусу ошо ата-энени туура эмес күнөө иштеринен кайтаруу дедик. Мына ошондуктан кимдин ата-энеси туура эмес иш кылып жүргөн болсо, дагы эле жакшылыкты жеткирсе, аны кабыл албай кайтарып жүргөн болсо, ошондой бир туугандарга айтат элем, ата-энеңиздер ошондой болсо дагы ата-энеңерге жылуу жакшы мамиле кылгыла. Анткени муну Алла Таала буйруду, биздин буйругум эмес. Жакшы мамиле кыл. Жана ошо менен биргеликте ошо жакшы мамилеңерди тажабастан уланткыла. Насаат менен биргеликте. Өзүңөр насаат айта албасаңар, ата-энеңер менен тең болгон, жаштары бир болгон же улуу болгон жакшы түшүнүктүү адамдарды алып келип айттыргыла ошого. Ата-энеңерге динди жакшы мамилеңер менен жеткиргиле. Өзүңөрдүн жакшы жаңары көрсөткүлө. Балам оң болуп атыптыр, балам түшүнүп атыптыр, туура айтып атса керек деп силерди ээрчигендей болсун. Кылган ишиңер менен көрсөткүлө. Ата-энеңерден тилиңерди тыйгыла. Ата-энеңерге эч качан катуу айтпагыла. Бул түшүнбөйт, диндеги жаңылыктарды кыла берет, мени укпайт деп. Бул нерсени мен мына сиздерге да айтып атам. Бул биринчи өзүм ушул нерсеге амал кылайын деп атам. Баарыбыздын эле кемчилигибиз бар. Баарыбыз тең эле ката кетиребиз. Баарыбыз эле ата-энебизге туура эмес сүйлөп коебуз, айрыкча даават кылып аткан кезде. Бир гана Алла Таала ырайым кылып жакшы кулк мүнөздү берип койгон адамдар эле кутулбаса, көпчүлүгү адамдар ошону кылат. Ошондуктан бул нерсени сиздерге эмнеге айтып атам? Өзүм ушуга биринчи амал кылайын деп. Жана ошондой эле угуп аткан окурмандар ошол нерсеге күндүп атам. Ата-энеңиздерге жылуу мамиле кылгыла, дааватты жакшы кылгыла. Алар укпаса, кол шилтеп, жаман сөз сүйлөп, башты чулгуп, аларга туура эмес катуу мамиле кылбайлы. Ошо ата-энебиз ошо билбестиктен ошол нерсени кылып атат. Тажабастан айта берели. Ошо дайыма такай эле айтып туралы. Ылайыктуу убакытты таап,
күн сайын тажабат айта бербеш керек. Ошо өзү ылайыктуу болгон убакыт келгенде ошону тандап, ушул убакта ата энем угуп калсын, билип калсын деп айтып, же болбосо бирөөнү айтырып, же китеп берип, же болбосо жазылган сабактарды окузуп, ата энебизге ушундай жакшылык кылалы. Эгерде чыныгы ата энебизди жаман иштерден куткарууну каалаган болсок, ата энебизге ороңдобойду. Айрыкча жанагындай ата энеси молдоке болуп, элдин алдында белгилүү болуп калган имам болобу же башка болуп калса, ошолорго туура мамилени үйрөнөлү. Анткени алар ошонтип үйрөнүп көнүп калышкан. Динде жок жанагы жомок жомолдолордон, чала молдолордон динге каршы келген нерселерди уга берип, алар жүрөктөрүнө аң сезимине сиңип калган. Аны чыгарыш үчүн бир топ убакытта талап кылган. Эң негизгиси Алла Таалага жалдыраш керек ошондой балдар. Ошо ата энеме туура түшүнүк бер, туура эмес ой пикирден алыстат деп Алла Таалага дуа кылып, жана ошо менен биргеликте жанагындай туура жолдор колдонуп ата энеге даават кылышыбыз керек. Эч качан ата энеге туура эмес сүйлөп, алар катуу мамиле кылбашыбыз керек. Алла Таала айтып атпайбы? "Вала танхархума". Аларга жаман сөз айтпагыла, каяш айтпагыла деп атат. Колуңарды шилтебегиле деп атат. Катуу жооп кайтарбагыла деп атат. Балким анын тескериси "Ва куллахума кавлан карима". Аларга жумшак, жеңил сөз айткыла деп атат. Оор сөз айтпагыла. Ошол себептен дааватты дагы, туураны дагы жакшы жумшак кылып көрсөтөлү. Бул өзүбүз үчүн эле кемчилик, өзүбүз үчүн эле ката болуп эсептелип калат эгерде биз туура эмес мамиле кылган болсок. Ошондуктан мына илим алып жүргөндөр, даават кылып жүргөндөр ушул маселеде динди жеткирүүдө жана түшүнбөй аткан ата энеге жеткирүүдө өтө этият бололу. Сактаналы, айрыкча тилди, кулк мүнөздү абайлайлы. Биз кээде туура сөздү эле айтабыз, ошо туураны ошо туура эмес жеткирип алабыз. Бул өтө чоң каталык. Ана ата эне кээде намыстанып, кээде билимсиздик, наданчылыктын айынан туура нерселерди четке кагып коет. Анан өзүбүз дагы пайда албай, алар да пайда албай орто жолдо калабыз. Ошондуктан бул маселеде этият бололу. Ата энеге жакшы көңүл буралы. Эч качан мени укпай койду, мени укпай атат, бул бидат иштерди, туура эмес иштерди кылып атат деп ата энеден алыстап, аларга жаман мүнөздөрүбүздү көрсөтүп, кылыктарды көрсөтпөйлү. Бул өзүбүз үчүн эле жаман. Ата эне мындай нерсеге татыктуу эмес. Ата эне жакшы мамилеге татыктуу. Жаман болсо дагы жакшы мамилеге татыктуу. Мына Ибрахим алейхиссалам атасы кафир болсо да ага даават кылганда кайрылганда эмне деп айтты? "О атаке" деп, "Я абати" деп кайрылган. Атасына жакшы жылуу сөз менен кайрылган. Биз ошол ыкманы колдонушубуз керек. Ошо менен ата энени тартканга аракет кылышыбыз керек. Эгерде жаңылыштык менен же болсо ачууга алдырып, катуу сүйлөп, туура эмес кылып алсак, ошо дароо ошол нерсени оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Текеберленип, баягы таштап койбой, же жүрө бербестен. Катуу сүйлөп алдыкпы, ата энеден кечирим сурайлы. Жумшак сөз айталы ошонун аркасынан. Белектерди берели, кечирип коңуз деп айталы. Кийинки мамиледе жакшы мамиле кылганга аракет кылалы. Мына ошондо гана биз ата эненин кадыр баркын билген болобуз жана ата энени ошо туура жолго чакырган болуп эсептелебиз. Эгерде мындай ыкмаларды колдонбосок, урматтуу мусулман биртугандар, өзүбүз үчүн, ата энебиз үчүн жана башка туугандар үчүн жана жалпы мусулмандар үчүн зыянга кылып ашыбыз ыктымал. Кудай Таала андай нерселерден бизди сактасын. Мына ушундай кыскача ата эне жөнүндө осуят кылып коеюн деп чечтим. Аллах субхана таала баардыгыбыздын ата энебиздин күнөөлөрүн кечирсин, ата энебиздин даражасын көтөрүп, бейиштен орун берип, тозоготунан сактасын. Жана бизди ата энебизге жакшы мамиле кылуучу момун мусулмандардан кылсын. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.